Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Өзүңөр билгендей, биздин Мунарбек буюрса финалга чыкты. Бирок буга чейин биздин ак жол, жоламан спортсмендерибиз Олимпиада оюнуна 2-3 күн калганда барып атышат. Климатизация деген нерсе бар. Анан үзүр чыгып айтып атпайбы, бизде даже диетолог жок болчу депчи. Эми ошондой маселелерди мындай заранее чечип койсо болот эле го. Президентибиз айтып атат, акча бар депчи. Бюджетте сурагыла айтпайсыңарбы деп мындай региондорду кыдырганда айтып атпайбы. Эмне үчүн ошол тиешелүү Олимпийский комитеттин чоңу мисалы үчүн ошол маселени көтөрүп чыкпайт? Бул эми профессиональный подход болуш керек да, ушунчалык дүйнөлүк деңгээлде чыгып аткандан кийин. Анан дагы бир айта кетчү маселе эмне үчүн могу Мунарбектин личный тренери ошо списокко кирип убагында хотя бы ошо бир эле тренерин кошуп койгонго эмне мүмкүнчүлүк жетпейби эмне? Килейин Кыргызстандын ошо бюджетинен бир аз эле тыйын кошуп ошо агайын жөнөтүп койсо болот эле го. Мындай ушундай сыяктуу маселелерди биз жөнгө калтырбашыбыз керек да. Ошо чоңдор көздүн кыры менен ушу күнөөлүүлөрдү наказать этиш керек.